Çarçadım buna oğlum. Asıra buna oğlup zor götüramın. Darım kale veriptir. Çıgırgıday olur da buna. İçimeyem kıtıp koyayım buna. Bari bununday ol buna. Kıratçı buna. Buna. Gördün mü buna? Hazır jarılayın da otakta zor çıgırgıday. Men anday oğlum. Neme bayram koşup çalgan çemez. Buna lila var böyle olup. Türk'ün emirleri parçalardı jasaydı. Ana nimege tekşerbeydi. Buna pensaga çıkardı, men iştebesem, pensamıyam çok tutup koydu, hiç kim sorabaydı. Candan berimiz kanca yapılışaydı. Bir sonunda acırap kaldı. Param nerede kanca yapılışaydı. Dokumентlerim büt alıp bana özümüz tekşermeyi seviyor. Dokumentlerim Assalamualaikum, Şirge programmasının görüşçüleri Atçın Ömürza Gazimkulov. Barыңыздарга белгилүү болгондой мурда тагыраагы bir жыл мурда деп деле койсок болот. Мисалы үчүн ушу Усманова менен Мавлянованын ортосундагы үй талаш боюнча меселерге эки тараптуу кылып, объективдүү кылып туруп маселени козутуп программа жасап бергем. Азыркы күндө мына ошол программанын таасири менен мисалы тараптар ортосундагы бир аз акыйкаттык орун алды десек жаңылышпайбыз. Жаштары 70-80-60га чамалаган бир туугандардын ортосундагы турак жай боюнча талаштын жыйынтыгы ошол жана Турсун Усманова деген Майрамхан Мавлянованын бир тууган эжесинин пробациялык соттолушу менен жыйынтыкталган эле буга чейинчи. Анан мына 2024-жылдын 18-январында атайын соттун чечими менен буга чейинки соттолгон бүт соттук процесстери канааттандыруусуз калтырылып, пробациялык мөөнөт өтөө же болбосо жаза колдонуу мөөнөтү дагы кыскартылып, кыскасы Турсун Усманова деген эжебиз бошотулган. Жөнөкөй тилинен айткан, мыйзам тилинен айткан жокмун. Анткени ал жерде беренелер бар. Ал эми мына ошол чечимге кассациялык даттануу менен албетте экинчи тарап Майрамхан Мавлянова деген тарап сотко, прокуратурага арыз келтирген, даттануу келтирген. Ошол даттануунун жыйынтыгы бүгүнкү күндө кандай кабылдап атат, кандай тергелип атат же болбосо ушул иштин аягына кандай чекит коюлат ушул укук коргоо органдары тарабынан деген таризде мен Жалал Абад шаарына келдим. Жалал Абад шаарына келип, Жалал Абад шаардык прокуратурасына келдим. Ошол жерден азыр прокуратуранын, шаардык прокуратуранын орунбасарын күтүп отурам, соттук процесске кеткен экен. Бул жерде мага ушул бир нече талаптарды коюп турду. Мисалы акталгандан кийин Турсун Усманова деген энебиз ошол эмне үчүн мен соттолгонум тууралуу мисалы ушундай талаптарга, ушундай суроого жооп берсин. Кезекте мен эмне үчүн пробациялык жаза алдым, жаза колдонуу мөөнөтүн өтөдүм. Мына эми бир жылга чукул, бир жылдан ашыгыраак өтөптүр да. Анын дагы аныктамалары бар. Андан сырткары буга чейинки мисалы сот араздашууларында эмне үчүн турак жайлардын мыйзамсыздыгы же мыйзамдуулугу толук кандуу аныкталган эмес. Аныкталбай туруп мага ушундай пробациялык чечимдер чыккан, же болбосо мага сот ушундай чечимди эмне үчүн чыгарган. Видеолор турса дейт, ал жерде мисалы госрегистрдин же мамлекеттик аттоонун кагаздары турса дейт, алардын баарын окуп дебей эле эмне үчүн мага ушундай чечимдерди чыгарган деген таризде бир топ талаптарды койду. Азыр эми прокуратуранын өкүлүн күтүп атабыз, тагыраагы шаардык прокурордун орун басарын күтүп атабыз. Ушул талаптарга кандай таризде өзү жооп бере тургандыгын өз оозунан угат депчи. Иштин чоо жайын алдыңкы биреттерде дагы мурдагыларды дагы кошулташуу кылып туруп сиздерге айтып беребиз. Албетте экинчи тараптын дагы ою эске алынат. Бир тарап Усмановалар тарап аппак экен, же болбосо тиги Мавляновалар тарап капкара экен деген алыспыз. Баардыгын соттук чечимдерден кийин гана биз жоромолдойбуз, айтабыз, дейбиз. Баам салып байкап туруңуздар. Азыр мен сиздерге ушул
маселенин чоо жайы кантип башталган, качан башталган, ушул бир кичине тарых таржымалын айтып коеюн деп, анан бул маселеге, бул жагдайга кантип тушуккандыгын өзү оозу менен айтып берсин. 2008 жылы Кара Турпак маалында, Карашыбак маалында сатып алганмын да. Атам ошо сиңдимен. Сиңдим саткан мага 150 миңге. Андан Россияга барып келсем, ошо Айсулуу дегенге сатып бериптир. Анан мен айттым, мага 150 миңге сатып, анан эмне онуңу сатып бердиң дедим. Бизим зарыктым, анттым, мен алып ал деди. Анан ошо көз регистрге барып, туурама туура анда операция болгон эмесмин, ден соолугум таза эле. Анан туурама туура кайра 450 миң берип, ошо Айсулуу дегенен сатып алганмын. Анан докторга жатып калдым, мынандай болуп, оор операция болуп. Анан бул өлүп калса балдары талашат дегендей кылып, анан мынандай жака айлантып берди да, бүт жалган. Документтер кана деп, Россиядан келип документ кана десем, урдатып берди деди. Анан баягы жерден мен айттым, ана урдатып берсе дедим, газетеге меники туура да, туура сатып алсам. Анан баягы газетеге берип, туурама туура кайра кызыл китепти кайра жасатып алгам, таптаза дейм. Туурама туура. Анан жасатып алып, анан неме кылгандан кийин мынандай кылган паршивый документтерди жасатып жүрөт. Муну мен билбеймин дагы. Паршивыйларын мен билбеймин да. Анан ушу менен ушундай болуп атат да эми балам. Эне мындай да, эне мен сиздин абалыңызды абдан туура түшүнүп байкап турам. Анан кызыл китепти жасатып алдыңыз. Кызыл китеп каякта? Не болду ошол? Неме кызыл китепти сотко бердим да мен. Бергенде баягы неме мага кайып уту берди. Туура экен, мунун алганы туура, Айсулуу дегенден алганы туура деп. Сатып алган жок. Убактылуу деп гана мен өткөзүп бергенмин. Кимге өткөзүп бергенсиз? Усманова Турсунга өткөзгөнмүн. Биринчи мага өткөзгөн Майрам. Майрам өткөзгөндөн кийин 1 жылдан кийин мен ошо Турсун Абдулла Усманова Турсунга убактылуу деп гана өткөзүлгөн. Бул боюнча пул рол ойногон дагы эмес. Ал Майрам бир тууган сиңдиси болот өзүнүн. Эжеси ошентип өткөзүп алып, анан ушинтип сүдүрөп жүрөт да, үй менеки деп. Сиз өзүңүз келип маек бере аласызбы, бере албайсызбы? Бербейм, эмнеге берейин? Бербейм. Анда ушул сөзүңүздү жазып кое берейин анда. Жазып койор. Ал убактылуу деп эле өткөзүлгөн, анан кызыл китеби фаршивый. Азыркы күндө мына ушул жанагы Ирсалиева деп атпайбы, Айсулуу дегенден. Айсулуу дегенден бул Усманова Турсун эне сатып алып атат. Турсун эне сизге саткандыгы аныкпы? Кайсы жылы сатты, кантип алдыңыз? Ооба, чынында эле анык саткандыгы. Аны ошо биз үй издеп жүргөн убакта, ошо эжем өзүм эжем ушул эже сатат экен, мен кайнем сатат экен, ушул эжеден эле алгыла деп бизге апам бар эле ал убакта. Анан ошондо апамдар ушул үйдү алгыла деген апамдар барып сүйлөшүп, ушул үйдү алабыз деп барып баалашып келишкен да. Ошол жака барып баалашып келгенден кийин Азамат деген анакам бар. Ошо менен апам барып баалашкандан кийин 1 миллион 500 миң сом ошо 1,5 миллионго ошо баалашып келип берип келишкен Азамат экөөчү апам менен. Анан ошодан кийин биз мындай сотто жүргөнүн билген эмеспиз ал убактачы. Анан ал бүткөнүбүздөн кийин сот менен ошо азыр ушул убакытка чейин жүрөбүз да, дагы эле бүтпөй эле. Сиңдиси ошо сотко берип эле ошондо бүтпөй эле баягы болуп атат да. Бул Гүлзат Абсатарова дегенге мыйзамдуу эле катталган, топтоп турган да. Катталып турат. Ал боюнча азыр эгерде бизде жанагы архивный материалдар болгондо мен алып туруп ошону бул жерде мына арестте дагы турат да. Мына 2020-жылы 12 мартта арестке коюлуптур. Эгерде жанагы архивный материалдар болгондо мен ошондо жооп берет элем, эмне себептен кандай болуп арестке коюлган. Бизде ошо арестте турат азыр. Азыркы күндө бирок мыйзамдуу катталып турган дарек ушу Гүлзат Абсатаровага тиешелүү болуп турат. Абсаматов Шаралы көчөсү 38-дарек. 38 32-нчи. 38 деп турат биздин база боюнча. 38 деп турабы?
Бирок арест болгондо Кызыл китеп жарактуу болуп эсептелинбейби? Жок, ал мамлекеттик каттоонун эгерде жокко чыгарылбаган болсо эсептелип турат, базада турбайбыз да. Мен ошо 1998-жылдан бери ошо апама көчүрмө болуп, Кыбыжаңыктан ушу жерге чек берип келгенбиз. Өкмөт жардам берип, ушу үйдү тургузганбыз. Анан 2000-жылы акча керек болуп калып, апам өтүп кетип, апам ооруп калып, ушу эжеме ушу үйдү турган бойдон 150 миңге саттык эле. Муну дубал карап чыгак эле да. Ошондо мен 150 миң бергенмин да. Мен азыр Жалал Абадта меселемде башка жакта жүрөт элем. Мен материалды даярдайм да, анан кийин эгерде ушул боюнча эле бере бер, мейли, менин сүрөтүмдү жөнөтүп коем, жакшынакай сүрөтүмдү, ошол боюнча эле ушул менин үнүмдү берип кое бер десеңиз, ошого макулсузбу? Ооба, ошого макулмун. Буларга уголовный иш козголгон. Гүлзат деген бир тууган келининин сиңдиси болот. Кудагыйы. Бул кылмыштан качуу максатында Гүлзатка өткөрүп койгон. Гүлзат айтып атат, өлүп калган атам менен апам сатып алган деп. Үйүмдөгү буюмдарымды бүт урдап кетти. Азыр Гүлзатка уголовный иш козгоп койгон. Ал жерде Гүлзат никто. Азыр келишим жокко чыгат. Потому что Майрам эже, мыйзамдуу документ кимдин колунда өзү? Ошо менин анау Усманова соттолгон пробацияга кеткен. Биринчи инстанция, экинчи инстанцияда күчүндө калган. Ошону сага WhatsApp'ка тартып жөнөтөйүн. Майрам эже, бул үйдүн мыйзамдуу документи кимдин колунда ошондо азыр? Ушул күндө. Ошондо Апсатарова Гүлзатка кылмыштан качуу максатында Гүлзат айтып атат, менин бир тууган эжем келин болот. Эжем айтты эле өткөрүптүр дегенде мага өткөрүп койгон дейт. Ошондо Кызыл китеп Гүлзат деген эженин колундабы азыр? Гүлзат азыр эми мына уголовный менен Гүлзаттын келишими дагы жокко чыгат. Анан аягында эмне болот деп ойлойсуң, сиздин пикириңиз? Аягында өзүм алам үйдү. Аны мен 98-жылы жолдошум Чормон деген кишиден чек сатып алып, жолдошум салып берген. Жолдошум начальник болчу, мен автобазада. Макул эже анда. Жолдошумдун автобазасын кармагандан кийин бул өлүп калды. Жолдошум. Азыр автобазасын ташыйып алып койду кечегиде. Турсун эне, акыйкат издеп чарчадыңызбы? Чарчадым аябай. Онунда кыйналдым. Канча жолу келдим бирге. Мен таламат кылбай атат да. Такыр. Ошого мындан азырам кыйналып, дәрим кыла берип жаман болуп атамын. Аткарбай атат такыр таламы. Ошону бир жоктон суранабы. Ошону туура аткарса. Аныкы туура болуп атат. Менин эме өзүм зорго жүрсөм мындай. Каматыбам көрдү, башка кылыбам көрдү, мына жогору жактан туура утуп алдым. Булар таламы туура аткарбай атат, меники такыр аткарылбай атат да. Наразымын да. Кол кой дейт, кол койбойм мен. Эмне кол коем, да камалайбы. Ошо болам. Ким кол кой дейт? Мына милициялар да мунулар, баары эле кол койду, жетишинбесем. Эмнеге кол коем деп сурасаңыз эмне дейт? Билбейм эмнеге кол койгонун түшүндүрбөйт деле да мага, түшүнбөйм да. Окуган эмесмин, сабатым жок. Кандай кыйнады, мен туура сатып алсам, туура болсо мен ишим эмнеге мындай кылып атат билбейм да. Мага окшогон эле билими жокторду мындай кыла берген болбойт да. Ошо камчы ташыйттан суранам, айнан канчаны баягы телефондордон көрүп атамын. Ошо мени көңүл буруп койсо, мына президент баарынан кагаздар келип атат. Туура аткарбай атат да ушул. Чарчадым мына. Азыр мына ооруп зорго турамын. Баарым кала бериптир. Чыгылгыдай болуп атам мына. Ичимен көтөрүп коеюн. Мындай бол, мына. Карачы, мына. Мына, көрдүңбү мына? Азыр жарылайын деп атат да, зорго чыгылгыдай. Мен андай неме майрамга окшоп жарылганча эмес, мына ийла ар бала болуп, түрдүү немелерди, парчаларды жасайт. Аны немеге текшербейт? Мына пенсияга чыгарды, мен иштебесем, пенсиямды токтотуп койду, эч ким сурабай атат. Анан эми бу кандай, мени сурайт булар.
Oşon turama turasıra mına hem kasalmın gördüңөр. Dakimit deseňer dakimitimi hem görsetseýin. Takırılı talam atkarılbay da kanday olun. Bişkekке baraýyn desem bara albaým oğruluma. Balam oşon tura atkargıla balam. Kol koy dep kaçan baştaldı? Kol koy dep başlagany kaçan Ben baştaldı? doktorga jattım ede da. Kaçan şu Azeni çikolata aytsanız? meğrisi var barat eken, kaysi meğrisi var ben bilbeymin. Ne göretken? Ne göretken? Kol koyu bersin dedik. Jom nege kol koyot? Suradыңız mı? Oşon bilbeyin ben, düşünbeyim, bana düşündürüşbeydi. Kol koysam dağı kamatağı, meni nimemi kamatak? Adam öldürsün böyle bir kılmış kıldın bu. Kamay durganda kamabay etat. Rasa çalgandardı söyleyip, pensaga çıkarıp, nime parçayı takmittat sasagan bayramda kamabayını meni kamabatat. Ama arkasında kim turat bilbeyim aynen. Ana bunu çoğurcaktan bär çoğurttum, tuğrama tuğra utup aldım. Bunu talağım atkarbaydattı, takriyle atkarılbaydattı lan. Men bunu sottum, bunu tuğrama tuğra satıp algamda. An doktordan çıksam eden şunday okuya başladık gitti. Adı inime sivit ettim deredili çalgam. Oşa gösteriye gittir, men anam boşa bayağı mağa nime kılgan, Aysulu degen 3 yıl olgunbuz, andan bile geçtim bolgan emes. Ana kayak tağılar bunu men alman boludum da. Mınanday oğurupcan bolsam bolam, 4 yıl operasiya oldum. Bir 25 yıl doktorga çattım. Hazır emmetteki büyüğüm ne oldu? Gülzat degen yaşavatı mı? Ova. Gülzat degen yaşavatı, ananın küyesi oşu nime degen Rasya'da. Bir ödü koyuşu, çaşattık. Karabı nime olacak da. Ova oşun üyüdü. Anda menin akım yok, men satı vergenim. Bütün oğluma cümşa vergenim. Turama tura satı olan bu kanday men düşünbeydim da bana. Hiç kadar düşünbeydim. Mige munday kılışat. Ama okşoğuna birimiz yok, bunun da bir beçaranın munday kılıvergeni bolboydu. Maylı kamçı oksun, prezident oksun aylanayın. Hatta takmitlerim tekşersin, tüp meniki tuğra. Ana nene bunlar korkuyum da koyubayım da, korkumun koyubayım. Özüm uğurup türsem, uğurdu deytiken, soktu deytiken, bir derdi neme çok. Bir ödü vuruvasam, sökmesem, aldavasam. Kamçı tekşerdin aynen böyle. Televizyondan, telefondan görüp otamam. Tuğrama tuğra, menem tekşersin. Aynen birliken çektirgilince Bişkek'e varalmasam. Alış yolga bana bolbaydı da bana özüm görsün bu için ha. Jarılgıday olup duram, azıp zor oturam. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мисалы үчүн Турсун эненин өзүнүн акыйкаты бар. Ошол эле мезгилде Майрам эженин дагы өзүнүн кайсы бир деңгээлде айтчу дечи сөзү бар. Азыр эми ушул тапта мага жеткен маалыматтар боюнча, мисалы мен таптакыр эле мындай бетме бет келгенге мүмкүнчүлүк болбоду. Ошондой болсо дагы мисалы үчүн бир ушу интернетте тараган, жакында эле тараган видеосун коюп коюуну туура көрдүм. Ошол жерде мисалы мага келсе деле ошентип сүйлөп бермек деп ойлойм. Мисалы үчүн анан ошол бир өзүнүн баягы менин чындыгым, мен издеген чындык деген сыяктуу аракеттеги образын сиздерге тартуулап коюн деп атам да, себеп дегенде бул эженин, ошол тагыраагы Майрам эженин дагы өзүнүн үнүн угуп коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Объективдүү болсун. Мен азыр тараптардын адвокаттарын эч кандай кошкон жокмун, себеп дегенде булардын азыркы күндөгү соттук процесстеги жүргөн аракеттери баардыгы жогорку соттон бузулуп келип, азыр мурда соттолгон, ошо пробациялык жол менен соттолгон Майрам, кечиресиздер, Турсун эне, ушу Майрам Мавлянованын бир тууган эжеси азыркы күндө ошо бошотулганда эми тергөөнүн жүрүшүнө ылайык. Анан тергөө жүргөндөн кийин прокуратурага келип, прокуратурадан кийин анан сотко өтө турган болсо, анан сот дагы кандай тыянак, кандай бүтүм чыгарат, аны дагы көрө жатарбыз. Ага чейин ушул чындыкты берип турууну туура көрдүм, себеп дегенде комментарийлерде баардыгын да айтып атат. Мисалы үчүн ушул иш эмне болду, бир туугандардын талашы эмнеден бүттү, жана башка деген сыяктуу суроолорго ушул жооп. Candan berimiz kanca kılışayım. Bir sorun var, acrap kaldı.
ertege kaçıyor. Dokümentlerim büt alıp bana özümüz tekşerimiz gibi dokümentlerimi. Bir yılda bir çetim çıkmadı, bir yılda bir çetim. Kaçan sotlaşıp yutlarım. Men жазған арызым укемге тапшырыпсыз укемге деле сурап атат, карап атат. Эч ким карап атат, Baram ertege, Şükranip Sudyam, işten alıp veriniz, işten çetletip veriniz Suranamın, Batırbek'i Dilek'in dostu. Buna para taşıtçılar, körüp жүргөнмүн, үйüme 1 yıldan sonra alıp koyup ayday talada kaldırdı. Hafta pazarın ayrımın ayday talada kaldı, kança yaptı şöyle. Baram ertege, өчүрөм өчүрүп мени кеченетек бошко экспертизага неге тил каттын оригинал эмес көчүрмөсүн жөнөттүң? Мен ал учурда тергөө кызматынын башчысы болчумун. Тергөөчү Кадырбек уулу Бактияр деген болчу. Анан кийин бизге ошо сиздерден эме түштү го, өтүнүч. Тилкатта кол коюлган кол меники эмес деп. Ошол колду аныкташ үчүн экспертиза дайындаганбыз, кол жазма экспертизасын. Оригинал тилкаттын оригиналу жок болчу деланын ичинде. Ошондуктан копия боюнча гана дайындаганга туура келген. Мен кийин жанагы Майрам эжеден дагы сурагам. Мен тилкаттын оригиналы каякта десем менде жок деп айткан болчу да. Ошон үчүн тиги экспертизага копиясы менен дайындалган. Жакшы эжебиз кандай, жакшысызбы? Иштеп атам, Кудайга шүгүр. Паспортун алганда угулам дело менен соттук кароого жиберилген. Тилкатты ошол Майрам эжеден алынган. Урматтуу көрүүчүлөр, Жалал Абад шаардык прокурорунун орун басары, фамилияңыз кандай эле? Эргешбаев Толкунбек Эргешбаевич. Эргешбаев Толкунбек Эргешбаевич биздин суроолорубузга жооп берет. Буга чейинки иштер боюнча сиздин бизге берүүчү бир кыска нуска, ушу карапайым тил менен бере турган маалыматыңызды ушул Турсун Усманова жана Майрам Тешебаева деп бир жерде жүрөт, Майрам Мавлянова деп да бир жерде жүрөт. Ушу эки бир тууган ортосундагы чырталаштын чекити кайра келип токтоду дейм да. Рахмат сурооңузга. Буга чейин деле бир өзүңүз келип кыскача маалымат бергенбиз. Андан кийин ал учурда жалпак тил менен айтканда соттук кароодо болчу. Жогорку сотто кароодо турган болчу. Андан кийин уже жогорку соттун токтомунун негизинде айыптоо актысы туура эмес толтурулган деп кайра тергөө мүнөттүүлүктөрүн жоюу үчүн деп кайра прокуратура органдарына кайтарылган. Ал токтом Жалал Абад шаардык сотуна келип, Жалал Абад шаардык сотунан аркылуу бизге келген. Бизге келип, биз аны ошо тергөө органдарына, тактап айтканда Жалал Абад шаардык ички иштер органына жиберген, тергөө кызматына. Бүгүнкү күндө ошол орган тарабынан 2019-жылдан 000088 сандуу кылмыш иши боюнча учурга карата тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бул иш боюнча буга чейин белгилеп өтөйүн, буга чейин айыпталуучу болуп өткөн Усманова Турсун эжеге бир нече повесткалар берилген тергөө камсыз кылуу максатында. Андан сырткары өзүнүн эжеси деле бар эле, өзүбүз деле таанысыздар, ал Токтокан болуш керек адашпасам. Так айта албай атам азыр. Ошол экөө чогуу келишкен бул жака. Анан Бишкек шаарынан адвокат дагы алып өздөрү маалымат беришкен. Адвокат боюнча дагы аны чакырганбыз тергөөгө. Ал бири келип иш боюнча Усманова Турсун эже келбей калган жылдары. Анан кыскасы ушул бүгүнкү күндө тергөөдө сурооңуздар болсо дагы жооп берейин. Азыр эми бул көпчүлүккө белгилүү болуш үчүн мисалы азыр Турсун Усманованын
эми бул карапайым тургундардын түшүнүгү бир аз майдалап түшүндүрмөйүнчө түшүнбөйт да, чын айтканда ошого жалпы коомчулукка биринчи кеткен программада ушул маселенин аягына качан чекит коебуз, укук органдары кандай жооптор берет деген суроонун байланысында келдим да. Азыр эми юридикалык кандай баа беребиз? Демек толук аягына чыга элек экен деген ойдо калдыкпы деген ойдо. Мисалы мен акталдым деп мисалы биз берип атабыз, как журналист катары, мисалы Турсун Усманова мисалы азырынча пробациялык жаза өткөрүү мөөнөтү жокко чыкты же болбосо бошотулду түрмөдөн депчи. Сиздин юридикалык бааңызда мисалы кийинки тергөө амалдары кайсы жерге барып такалышы мүмкүн? Эненин коркунучу, Турсун Усмановдун коркунучу дагы 10 жылга камалып кетемби деп атат да. Жок, азыр мындай кошумчалап кетейин, сизге азыр акталды деп атасыз го. Ал жерде актоо маселеси болгон жок. Соттун актоо деген, соттун акталсын деген соттук актысы жок бүгүнкү күнгө караганда. Ал эми пробациялык көзөмөл боюнча өздөрү тактамасын алып мага да көрсөтүшкөн. Ал жерде көрсөтүлүп атат, пробациялык каттоодон чыгарылды деп. Ал чыгарылганын себеби, бирден бир себеби жогорку соттун соттук актысы чыгып атат. Ошонун негизинде буга чейинки кабыл алынган соттук чечимдер, токтомдор, өкүмдөр жокко чыгып атат дагы, анан кайра тергөө кайтарылып атат. Ошонун негизинде пробациялык көзөмөл колдонулганы жокко чыганга байланыштуу каттоодон алынып атат да. Азыр эркиндикте эле жүрөт, кадимкидей эле мыйзамда эркиндикте эле жүрөт. Эркиндикте. Ал мыйзам чегинде эле. Кийинки маселеңиз 10 жылга камалуу боюнча эми билбейм, ал жөнүндө мен азыр угуп атам. Бул эже акыркы жолу 1 ай мурун кабыл алганмын өзүм. Анда мага айткан эмес. 10 жыл камалуу боюнча туура эмес. 10 жыл камак деген ал чындыкка дал келбейт. Азыр тергөөчүлөр тарабынан ушул укук органдары тарабынан ушул кол коюп берип коюңуз деп барып жаткан документ жөнүндө айтып берсеңиз, эмне болгон кагаз, эмне болгон алматка кол коюш керек эле. Ал жерде ар бир иш боюнча эки тарап болот. Өзүңүзгө маалым болгондой, бир жабырлануучу, бир айыпталуучу тарап. Буга чейин деле эжеке иш боюнча айыпталуучу болуп өткөн. Ал жерде буга чейин айткандай эле айыптоо акты туура эмес бекитилгендигинен кайра кайтып атат. Ошол эле айыптоо сот тарабынан коюлган кемчиликтер бүгүнкү күндө жоюлуп, кайра иштин жыйынтыгы алдында турат азырчы. Ошо иште жыйынтыгынын алдында ар бир тарапты иш менен тааныштырууга тергөөчү милдеттүү. Ошол иш кагаздары боюнча бул эжекени тааныштырыш керек. Ошол кагаздар. Тааныштым деп кол коюп коюш керек ошол жерге. Таанышып, ошол жерде өзүнүн макулдугун, каршылыгын кошумча дагы берчү иш кагаздары болобу же көрсөтмөлөрү болобу, ошол боюнча билдириш керек да бул иш. Майрам Тешебаева боюнча айтып берсеңиз азыр. Майрам Тешебаева боюнча кандай сиздерде маалымат бар азыр? Объективдүүлүк орун берели дегенин себептен ал боюнча да сурап коюш биздин парыз да. Майрамкан Тешебаева, азыркы учурда Мавланова. Бул иш боюнча жабырлануучу болуп өткөн. Маалыматым ошол. Башка жеке же башка мамилем жок. Башка кандай иштер менен алектенет, ал боюнча билбейм. Анан бул жерге азыр Турсун Усманова энебиз бир топ талаптарын коюп келиптир да. Биринчи талап үйдө ошол видеосу турганына карабай, менин мурдам үчүн сотто берген деген талап экен, ошого жооп бериңиздер дейт. Анан турак жайдын мыйзамдуу сатып алуу боюнча жана Козиев деп атпайбы, мисалы жанагы Замир Козиев болуш керек менимчечи. Мурда ушул госрегистрди баягы алды сатты келишим түзгөн. Бирок Козиевдин эч кандай күнөөсү жок, себеп дегенде убактылуу эч качан купли-продажа же сатуу келишими жүрбөйт экен. Ошон үчүн мыйзам чегинде каттаган үйдү Усмановага тиги бул жерде ошону дейт баягы мыйзамдуу экенин карап туруп дагы кантип мени соттоп жибер дейт. Экинчи талабы да. Баарын эле бирде айтып берип коеюн сизге, анан кийин өзүңүз түшүндүрүп бересиз. Турак жайды сатып алууда дейт 2015-жылкы баа менен баалаш керек деп атат да. Азыркы баа менен эмес дейт да. Баягы көз карандысыз баалоочуларга ушуну суранам дейт. Андан кийин дейт бул тилкат боюнча. Тилкат боюнча дейт тилкаттын оригиналдуулугун аныктап берүүңүздөрдү өтүнөм дейт. Дагы эле анан бул жерде дагы баягы личностько өтүп кеткен учурлар бар экен, Мавлянованын мыйзамдуу никеде күйөөсү өмүр бою жок болгон, бул вообще болгон эмес деген. Ол боюнча сизге да маалыматтар берген болуш керек. Мисалы, ОЗ эктеринде деле мисалы турабы. Анан тилкаттын уурдалышы боюнча.
уурдалыш боюнча ал эгер сураса мисалы уурдап кетти ал боюнча иш аткардыңыздарбы дейт. Экинчи 4-нчү талап анан пенсия. Менин атыман пенсия алып жүргөн аракети не болгон сиздердин баягы жазаңыздар деп кое берейин. Мисалы ошол азыркы күндө пенсия алып экен, бирок мыйзамдуу пенсия алам. Ал убакта менин үстүмөн пенсия алып жеп жүргөн Майрамкан Мавлановага сиздердин ушу жазаңыздар дейт да. Мисалы кандай жаза көрөсүздөр деген талаптарын коюп бериптир да бул жердечи. Анан ушул нерселерге кандай баа бересиздер өзү негизи? Мисалы эгерде мисалы сот адилеттүүлүгү жүрүп, азырынча ачык айта албайбыз. Балким мисалы Усманова тараптыкы дагы ак болуп чыгар, мисалы же болбосо Мавланова тараптыкы ак болуп чыгар мисалы. Анан акталгандан кийинки же ага чейинки иштер ушул талаптардын негизинде сиздер кандай маалымат бере аласыздар? Мисалы ушул боюнча иштер жүрүтүү мисалы. Азыр жазып алгандар боюнча айтып кетелим. Тилкат боюнча айтып кетейин. Тилкат боюнча буга чейин тергөө учурунда деле оценка берилген. Ал боюнча тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, соттук кароодо деле мөөнөт суроо маалымат бир эле соттук кароо эмес, биринчи, экинчи, жогору сотко чейин барып келген бул кылмыш иши ошондо берилген ал боюнча. Ал ачык маселе калган эмес ал жердечи. Экспертизанын жыйынтыгы бул уже мыйзамдуу иш кагаз да, юридикалык күчкө ээ болгон. Козуев госрегистр боюнча айтып өтсөм, эжеке мага кабыл алууга келгенде ошондо деле айткан, ушул боюнча такталды. Ал боюнча эч кимде каршылык жок. Тергөөчү деле ал боюнча мындайча айтканда навстречу барат. Эжеке келип, өзү бизде кошумча өтүнүчтөр бар эле. Ушул бизде күбөлөр бар. Ошолор боюнча тактап иш жүргүзүп бергиле, ушулардын көрсөтмөлөрүн алгыла, ушулардын көрсөтмөлөрүнө баа бергиле деген болсо эч ким жолтоо кыла албайт ал боюнчачы. Видео тасма боюнча деле оценка беребиз. Эжекелер бизге берсин, любой далилдерди берсин. Биз жанагындай азыр айтканда каршылык кыла албайбыз буга. Мыйзам деле жол берет. Ар бир тарап өзүнүн күнөөлүү же күнөөсүз экендиги боюнча далилдөөгө укуктуу деген жери бар мыйзамдачы. Анан кийин пенсиясы боюнча бул ишке тиешеси жок. Бул башка катталган кылмыш иши бар. Бүгүнкү күндө Жала башар иштер бөлүм тарабынан каралып атат. Ал боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүлгөн. Ошол учурдагы пенсия берген кызматкерлерден баштап пенсия берүүчү органдын жетекчилерине чейин. Ал боюнча азыр мындай үстүртөлүнөн маалымат бар. Эгерде эжеке же өзүнүн өкүлү же жактоочусу болсо толугу менен делону ишти астына берип тааныштырууга деле даярбыз да. Жанагы мамлекеттик каттоо кызматындагы сатып алуу келишимдери боюнча. Сатып алуу келишимдери боюнча ал иштин ичинде деле баа берилген. Эгерде дагы макул эмес жерлер болсо, ал боюнча дагы териштирүүгө жардам беребиз. Колдон келишинче эч кандай жанагындай тоскоолдук кылууга биздин укугубузда жок. Урматтуу көрүүчүлөр, биз албетте мисалы бир тараптын ишин карап эле анан прокуратурадан маяк алып аткан жерибиз жок. Жалал Абад шаардык прокурордун орун басарынын мага берген маалыматына караганда, иштин чоо жайын азыр дыкат териштирип атабыз дейт. Кудай буйруса тараптар ортосундагы бир адилеттүүлүккө жетүү чегине аз калды дейт да. Ошону ачык айкын билдиришти. Турсун Усманова энебиздин ошол эле мезгилде ошол Майрамкан Мавланова деген ошол бир тууган сиңдисинин кийинки аракеттери кандай болот? Кийинки буларга карата ушу коргоо органдарынын же болбосо соттун чечими кандай болот? Ал дагы мүнөттөрдү дагы байкап баам салып турабыз. Дагы бир эскертип коеюн, бул чечимдерге, соттун чечимдерге эч ким биз комментарий бере албайбыз. Болгондо ушул маселеге кайдыгер карабаңыздар деп гана бир таасир этүүчү бир тармак болуп саналабыз да. Кайдыгер карабаңыздар деп баягы ачуу чындыкты мындай коомго жайынтып болуп аткан иштердин баардыгын коомго айтып деп турабыз. Анан урматтуу көрүүчүлөр, мисалы үчүн бул жерде Усманова Турсун эне бизге алгач арыз жазып кайрылган да. Бирок Майрамкан Мавланова деген бизге бир да арыз жазып кайрылбагандыктан кайрадан ушул экинчи ирет дагы Усманова Турсун энебиз арыз жазып кайрылгандыктан ушул маселенин айланасында эмне кеп болуп атты экен, коргоо органдары тарабынан деп келгендеги чагыбыз болгон ошол. Биз Усманова Турсун эне тарапта же болбосо Мавланова тарапта эмеспиз. Прокурордун арай көз чара интервьюсун бизге берген маегин уктуңуздар. Эртең бүрсү күндөрү өздөрүнүн укук коргоочулары менен жолукмай болушту. Дагы бир ирет бул маселеге чекит коебуз деп аракетин билдиришти.
Эми ушундай таризде азырынча жыйынтап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Адам укуктары, ошол эле мезгилде жашы улгайгандардын социалдык маселелери сөзсүз эске алынат деген ойдобуз. Маселеге азырынча чекит койбой турабыз, себеби маселеге бир гана ушул соттун чечимдери чекит коюшу мүмкүн деген максатта. Жакшы туруңуздар.